Assalamu alaikum. Bağbanдар, assalamu alaikum. Facebook қолданушыларына. Туғандарым, мына көргілі. Жерің егерде мынандай бош жатса, бош, еш нәрсе отырғызбай, еш нәрсе егін екпей, жерің шундай бош жатса, албетте башқа бір мамлекеттің қызығусы пайда болады. Бұл деген ештеме отырғызбайды екен бұл қырғыздар. Ештеме қылбайды екен бұл қырғыздар деп тұрып, шуны баштайды. Мына райондағы ушул Алабука, Чаткал районда қандай миллионерлер бар, қандай миллиардерлер бар. Ошолордун бардығын топ-топ тұрып бір жерге. Чоң чогулуш өткөзүш керек өкмөт башчы. Өткөзүп тұрып, мына жердин ар бирине бөлүп бериш керек, мына жерге бак отургузгун деп. Нерде бак кылгын, бак кылгын, нерде деген элге суу чыгарып бергин деп. Шундай кылыш керек. Болбосо болбойт туугандар. Мынандай кылып жерлерибиз бош жата берсе, мына карагыңыздарчы, Манас атам ат чаап өтүп кеткен бойдон жатат экен. Эч нерсе кылынбаптыр. 1 метр жер азыр кандай кымбат болуп атат. Туугандарым, 1 метр жер үчүн адамдар кандай согуш кылып, кан төгүп. Бул жерде караңыздар, кандай тала жатат. Мына ушу көзүбүзгө көрүнгөн жердин бардыгын бир түрлүү бак кылып туруп, ушул жерди караганы кандай кудуретибиз жетпейт. 6 миллион 300 миң кишибиз. Мына көрүңүздөр, мына тала жатат. Мындай жерди деген башка мамлекетте көзүнө сүрткүдөй болуп атат. Биз болсо эмне кылып атабыз? Мына ушулардын бардыгы биздики. Көзгө көрүнүп турган тала, тала. Мына ушунун бардыгы биздики. Жер жок дейбиз, кандай жер жок? Жер мына турат го. Иштетпейлиби? Отургузбайлыбы? Мына суу деген терде агып атат. Насос менен сууну алып чыгып, же канал казып, бар жокту жасаса болот. Израилде кылып аткан дыйканчылыктарды көрүп атпайсыңарбы? Туугандарым, кылбасак болбой калды. Кылыш керек. Тез арада ушул жердин бардыгын бак отургузушубуз керек. Мына кыргыздардын дыйканчылыгы, багбанчылыгы мындай. Курган бир кара жыгач турат, башка эч нерсе жок. Мына туугандарым, караңыздарчы, кандай жер жатат, Аттиң. Мына ушуларды иштете албаган жетекчилерди эмне кылса болот, Эмне кылса болот ушулардычы? Элим, өзүң ойгон, кыргыз элим өзүң ойгонуп, өзүбүз ушундай. Өзүбүз карабасак болбой калды. Мынандай кылып кайдыгер боло берсек, биз күнүгө 1 метр, 2 метрден жерибизди алдырып атып, акыры жерсиз калабыз, туугандарым. Кыла турган мезгил келди, бак отургузайлы.